Асемкыз Чымырбаева Бакыян айылынын Эшенаалы уулу Сейитбек атындагы орто мектебинин 6-классынын окуучусу. Быйылкы жайкы эс алуусун өзгөчө өткөрүүнү эңсеген. Анын кыялын ата-энеси орундатып, бүгүн Бакыян айылында жаңа ачылган Нур жайлоо балдар бакчасына алып келишти. Аталган бала бакчанын кызыл лентасы кесилип, кичинекей бөбөктөргө эшигин ачты. Кыргызстандын улуттук нерселери болот, Кыргызстандын ушундай жүн менен иштөө, Кыргызстандын улуттук оюндары, тамак аштары менен болот. Жаштарга пайдасы бул кийин Кыргызстандын мисалы азыркы учурда көп оюндар чыгып, Кыргызстандын мурданкы оюндары, байыркы оюндары билинбей калып атат. Ошонус менен азыр ушундайлар менен иштесек, анда жаштарга кийин дагы ушуну өрчүтүп кеткенге пайда берет. Быйыл Талас обласы боюнча Карабуура районунда 2, ал эми Манас району тарабынан Суу Самыр жайлоосунда дагы бир жайлоо бала бакчасы ачылды. Тамак ашы кандай болуп атат, ким жактан демирге болуп атат деп да чыгышы мүмкүн. Бул жактан демирге болуп аткандар жайыт комитетинин төрагасы тарабынан колдоо көргөзүп атат. Андан тышкары дагы демерчилер бар, ошолор тараптан да колдоо көргөзүлүп, биздин өзүнүн Бакыян айылынын тургундары демерчилер. Ошолор демерчи болуп жакшы колдоо көргөзүп келатат. Аталган бала бакчада азыркы учурда 25 бала кабыл алынган. Алар жаратылыш койнунда гана эс албастан, кичинекей бөбөктөргө бүгүн боз үйдүн ичинде ар кандай кызыктуу сабактар, сүрөт тартуу жана кыргыздын улуттук оюндарын ойношуп, өр бий менен өздөрүнүн таланттарын да көрсөтүштү. Бул жерде сабактар өтүлүп атат. Балдарга сүрөт тартуу, жазууну, ушундай сабактарды берип атабыз. Кыргыздын улуттук оюндарын ойнотуп атабыз. Бош убакта азыркы убакта Кыргыздын улуттук оюндары унутулуп калган экен. Мисалы үчүн 5 таш, топ таш дегендердин да өзүнчө айырмалар болот экен. Ошондой оюндарды ойнотуп, балдарга унутулуп калган оюндарды үйрөтүп атабыз. Жаңа ачылган бала бакчаны тамак аш жана башка муктаждыктарын Бакыян айыл өкмөтүнүн жайыт комитети камсыздайт. Жайлоо бала бакчаларынын ачылышынын максаты ушул балдарды жөн эле бир өздөрүнүн кандайдыр бир жакшынакай убактыларын текке кетирбестен 3 сааттык бала бакча болсо дагы ошо балдардын бүгүнкү күндөгү жаратылышка болгон патриоттуулукка, атуулдукка жана ушулардын аң сезимин өсүүсүнө, тарбия алуусуна, эстетикалык жактан тарбия алуусуна өтө чоң өбөлгө түзгөн бала бакчалар деп айтсак жаңылышпайбыз. Бала бакчанын башкы максаты балдардын мектепке чейинки даярдыгын чыңдоо, элге аралашууну жана улуттук оюндарды таанытуу жана даңазалоо. Мына дал ушундай бала бакчалардын ачылуусу менен кичинекей бөбөктөрдүн аң сезимин илим билимге сугарса, келечекте Кыргызстандын атагын дүйнө жүзүнө тааныткан улуу инсандар чыгат дегенден үмүт чоң. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Карабуура району.